Саламатсыздарбы. ООД Лондон, BBC студияда Акчолпон Койчиева, элералык жана спорт жаңылыктары менен таанышыңыздар. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму керектүү чаралар көрүлбөсө, Африка коронавирустун эмики эпицентри болуп калышы мүмкүн деп эскертти. Кыргызстанда вирусту жуктургандардын көбөйүшүнө тургундардын карантинди толук сактабай жатканы себеп болуп жатабы? Бул жумадагы клик берүүбүздө 3 ченемдүү принтерден чыккан жөргөнбүш сымал роботторду көргөзөбүз. Африка COVID-19 пандемиясынын кезектеги чордону болуп калышы мүмкүн деп эскертти Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму. Бүткүл континент боюнча өткөн аптада вирусту жуктуруп алгандардын саны кескин өстү. Учурда 18.461 учур катталып, 900дөн көп киши кайтыш болду. Африка континентиндеги айрым өлкөлөр COVID-19 вирусуна каршы туруштук берүүгө даярданып жатат. Элдин үрөйүн учургум келген жок. Бирок Африкада жагдай өтө курч болоорун баса белгилеп кетишим керек. Биз буга даяр турушубуз керек. Бул ооруну жеңебиз деп чечкиндүү турушубуз зарыл. Доктор Матшидисо Моэти Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун Африкадагы эпидемияга каршылык көрсөтүү боюнча иштерди жетектейт. Анын айтымында вирус Африкага кеч жеткени менен анын жайылып кетери анык. 47 өлкөнүн ичинен 45 өлкөдө COVID-19 вирусу аныкталган учурлар катталганын айтып кетишим керек. Түштүк Африкада эң көп учур катталды. Вирус Түштүк Африканын ар бир провинциясына жетти. Ал жерде Гаутенг аймагы вирустун эпицентрине айланды. Гаутенг Түштүк Африканын эң өнүккөн, эл аралык аба каттамдар эң көп жүргөн жана калкы эң жыш аймактардын бири. Ал эми башка өлкөлөрдө, мисалы Нигерия жана Кот-д'Ивуар, Камерун жана Ганада вирус баш каланын чегинен чыгып, элет жерлерине тарап кеткен. Африкалык өлкөлөрдүн бейтаптарды ооруканага жаткырып жана аларды реанимацияда кармоого шарты жана каражаты жок. Көпчүлүк африкалык өлкөлөрдө ар бир миллион жаранга болгону 5 реанимация бөлүмү бар. Бул Европанын ар бир миллионго жакын адамына орто эсеп менен 4000 керебет бар дегенди билдирет. Биз COVID-19 вирусун жуктуруп алып, реанимацияга муктаж болуп калчу бейтаптардын санын аз кармоого аракет кылабыз. Анткени бул жөнөкөй нерсе. Африка өлкөлөрдүн көбүндө реанимация бөлүмдөрү жок эсе. Мындай кейткен жагдайдын үстүнө кошул ташыл болуп, коргонуучу каражаттардын жетишсиздиги мед кызматкерлерди кабатыр кылууда. Бизге кайдыгерлик менен мамиле кылынып жаткандай сезилет. Биз өзүбүздү сак сезбейбиз. Өлкөдө инфекцияны жуктуруп алгандардын саны күн сайын өсүп жатат. Күн сайын коркуп жашайбыз. Түштүк Африка, Руанда жана Кения сыяктуу өлкөлөрдө саякаттоого тыюу салынды. Бирок бул кадам айрымдар үчүн чоң кыйынчылыктарды жаратты. Африкалык үй бүлөлөр чоң ата, чоң энелери менен бирге өтө кичинекей үйлөрдө жашайт. Мындай жагдайда вирустан коргонуу оор. Бүт үй бүлө бир үйдөн чыкпай жашашы керек болот. Андыктан биринчи ирет биз аларды таза суу жана самын менен камсыз кылышыбыз керек. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму Африкада вирустун жапыр тарап кетишин алдын алса болот деген пикирде. Кантсе да Африка континенти буга окшош бир нече вирустан кутулган. Бирок бул жаңы вирус болгондуктан Африканы бул көйгөй менен күрөшүүдө жалгыз таштап коюу туура эмес. Ошентип Африка өлкөлөрү коронавирустун кийинки очогу болушу мүмкүнбү? Бул жана башка орчундуу жаңылыктарды уюлдук телефон аркылуу интернет сайтыбыздан окуңуздар. Дарегибиз bbc.com /кыргыз. Кыргызстанда коронавируска кабылгандардын жалпы саны 489га жетти. Алардын ичинен 23 киши вирусту жаңы жуктуруп алганы аныкталды. Ооруга чалдыккандардын санынын өсүшүнө кыргызстандыктардын карантинди толук сактабай жатканы себеп болду деп да айтылууда. Үй карантинге алынган айрым адамдар эрежени так сактабай жаткандыгы коронавирустун жайылып жатышынын бирден бир себеби катары каралууда. Үй карантининин шарттарын бузган деп Нарын областында бир кишиге кылмыш иши козголгонун маалымат каражаттары жазып чыкты. Үй карантиніне алынгандарға көзөмөлдүү жана чараларды күчөтүү маселеси парламентте дагы талкууланды. Домашний карантин иштебей атат.
Мен өзім жақын танышым айтып берейін. Апасы карантинде жатты. Бирок кызы кадимкидей эле базарга чыгып, магазиндерге барып атты. Контакт болуп атты. Мына азыр 3 күн болуптур, 3 күн болду, экөөнү тең азыр алып келип жаткызыптыр. Экөөнү тең, баласын, кызын дагы, апасын дагы. Ушуну толук эле подозрение болуп атса деле баарын эле алып барып жаткызып бербейлиби? Мындай башка изоляция кылбайлыбы? Домашний карантин иштебейт. Иштебейт. Мен дагы бир соседим бар, айтып берейин эми. Ал дагы домашний карантинде жаттым деп айтты, бирок көчөдө эле жүрдү. Велосипедин теп алып, магазинге барып атты, тияка барып атты, бияка барып атты. Үй карантине алынды делген бир киши Бишкектен Нарынга барып, андан вирус аныкталган. Ал кишиге аэропорттон эле атайын жобо, милдеттемелер берилди беле деген суроо кызуу талкууга түшкөн эле. Айрымдар үй карантининде үйдө олтурбай, жер суунун баарын кыдырып жүрөт деп, республикалык штабтын башчысы Кубатбек Боронов дагы таң калган жайы бар. Бул абдан оор жумуш болуп атат. Эми эл укпайт экен деп түшүнбөгөндөр да чыгып атат. Биз азыр 8000ден ашык жараныбызды домашний карантинде отурган, жанагы геолокациясын демеге отургузганбыз. Өзүнүн каалоосу менен кол коюп берген наблюдениеге. Ошол жерден да биз көрүп атабыз да, чындап эле баягы өрө күн бою мындай ой кетет да, тынмай эле басып жүргөндөй да, кыдырып эле басып жүргөн. Андайларда милиция иштеп, барып адрести баягы аракет кылып атабыз, бирок чындап эле маселе дагы эле оор да ушул жагынан. Аракет кылабыз дагы жүргүзгөнгө. Геолокация демекчи, чөнтөк телефон аркылуу үй карантинине алынган жарандар такай байкоодо турат. Бирок телефонун үйүнө калтырып, көчөлөп кеткендер дагы бар экени маалым. Атайын штаб андайларга керек болсо кылмыш ишин козгой турганын эскертүүдө. BBC Кыргыз кызматынын берүүсүн көрүп жатасыздар. Жаңылыктар менен тааныштырууну улантабыз. Кытайдын өкмөтү эпидемия башталган Вухан шаарында коронавирустан каза тапкандардын саны 50%га көбүрөөк экендигин маалымдады. Кытайлык расмийлер вирустан кайтыш болгондордун саны азайып айтылууда деген пикирлерден улам сынга алынган эле. Жаңы маалыматтарга ылайык, шаарда коронавирустан көз жумгандардын саны мурда 1200 деп айтылса, эми 4000ден ашуун экени белгилүү болду. Кытайдын экономикасы соңку 30 жылда биринчи жолу кыскарууда. Жылдын биринчи чейрегинде өлкөнүн ички дүң өндүрүмү былтыркыга салыштырмалуу 6,8%га кыскарган. Мындай абалга коронавирус эпидемиясы түрткү болгону айтылууда. Бейжин ишкердикти жандантуу программасын иштеп чыгат. Америка Кошмо Штаттарында президент Трамптын экономиканы жандантуу үчүн карантинди жеңилдетем деген сунушу аралаш реакцияны жаратты. Президент Трамп штаттардын губернаторларына акырындап чектөөлөрдү алууга көрсөтмө берди. Айрым штаттар муну жакшы кабыл алды, бирок сенатор Нэнси Пелози жаңы сунуштар так эмес деп сынга алды. Эл аралык космос станциясында бир нече ай иштеген астронавттар коронавирус пандемиясынан улам өзгөргөн дүйнөгө келип конушту. Алар конгон Казакстан боюнча вируска байланыштуу чукул кырдаал жана карантин жарыяланган. Докторлар астронавттарды жерге көнүү мөөнөтү учурунда коронавирустан коргоого күчүрөп жатат. Чиркейдин чакканы вирусту жуктурат. Ал эми лимондун ширеси жана кан тапшыруу вирустан сактанууга жардам берет дегенди уктуңузбу? Уксаңыз, ишенбеңиз. BBC'нин Reality Check аттуу жаңылыктарды текшерүү бөлүмүнүн кабарчысы Крис Моррис коронавирус жөнүндө интернетте жайылып жаткан айрым маалыматтарды иликтеп текшерип түгүндөп чыкты. Коронавирустун тарашына биз баарыбыз көпкө чейин күбө болушубуз мүмкүн. Ошондуктан миф менен чындыкты айырмалоо маанилүү. Сиз билишиңиз керек болгон айрым жалган маалыматтар. Лимондун ширеси тууралуу миф. Биринчи миф. Лимондун ширесин COVID-19дан сактайт деген жалган маалымат. Коронавирус жуктурган учурда бейтаптар ичүүгө же жегенге боло турган нерселер тууралуу көптөгөн маалыматтар айтылат. Бирок лимондун ширесин ичсе айыгат деген маалымат чындыкка дал келбейт. Мындай жалган маалымат өзүн окумуштумун деп алдаган кытайлык кишинин соц тармактагы билдирүүсүнөн кийин тараган. Тактап айтканда, лимондун ширеси зыян деле эмес. Дээрлик баарыбыз үйдө олтурган учурда чынында мөмө жана жер жемиштердин баары зарыл. Алар ден соолукка пайдалуу болгону менен вирустан сактай албайт. Чиркей чагышы тууралуу миф. Экинчи миф. Чиркей чакканда вирус жугушу мүмкүн деген туура эмес маалымат. Чиркей чакканда башка оорулар жугушу мүмкүн экендиги баарыбызга белгилүү. Бирок чиркейлер адамдарга коронавирус жуктурары тууралуу далил жок. Унутпаңыз,
Өпкөнү сезгендкен вирус негизинен адамга жөтөлгөндө же чүчкүргөндө тарайт. Андан сактануунун мыкты жолу оорулуу адамдардан алыс болуп, колуңузду жууп туруңуз. Коронавируска акысыз текшерилүү үчүн кан тапшыруу керек деген миф. Кан тапшырсаңыз, вируска акысыз текшериле аласыз деген жалган маалымат. Айрымдар эгер кан тапшырсам, акысыз текшерүүдөн өтө алам деп ойлойт. Бул туура эмес. Бирок соц тармактарда мындай жалган маалыматтар тарап, адамдарды ишендирип жаткандай. Тактап айтканда, кан тапшырсаңыз эле коронавируска текшерилбейсиз. Кан алган ак халатчандардын соңку суранычы ооруп жаткан гана адамдар келсе дейт. Анан албетте, кан тапшыруудан вирус жукпайт. Учурда окумуштуулар илдетке каршы дары табууга аракет кылып жаткан кез. Ошондуктан эң жакшы кеңеш оорубаңыз. Жаңы iPhone робот жүргүмүштөр ошондой эле технологиянын коронавируска каршы күрөшкө салым кошкону тууралуу биздин клик берүүбүздөн көрүңүздөр. Apple продукцияларын жакшы көргөндөр үчүн жакшы жаңылык. Калифорнияда иш жүргүзгөн компания орто катмар үчүн iPhone SE аттуу уюлдук телефондорду чыгарарын жар салды. iPhone SE аттуу телефондун экраны 12 см болуп, 12 мегапикселдүү камера менен жабдылган. Жана анын процессору iPhone 11 Pro'нукундай күчтүү болору маалым болду. Аталган телефон апрелдин аягында $399 сатыла баштайт. Fortnite аттуу компьютердик оюндун күйөрмандары үчүн бир аз жагымсыз жума болду. Оюндун соңку 3 сезондогу 2 бөлүгү 2 аптанын ичинде жарыкка чыгыш керек болчу. Бирок ал июнь айына чейин жылдырылды. Аны иштеп чыгарган программисттер оюн эмне себептен кечиктирип жатканын айткан жок. Бирок жаңы сезондо жаңы тиркемелер кошулаарын убада кылышты. Технология компаниялары да коронавирус менен алпырушууда кол кабыш кылып жатат. Apple компаниясы Google'ду үлгү алып, адамдардын саякаттоосуна байкоо салган тиркемелердин үстүнөн иштей баштады. Ал тиркеме аркылуу учурда көчөлөрдө унаалар канчалык азайганын, канча киши көчөдө жана коомдук транспортто жүргөнүн билсе болот. Ал программалар 63 өлкөдөн алынган маалыматтын негизинде иштейт. Булар курт кумурскалар болгону менен алар жөнөкөй эмес роботтор. Мындай робот курт кумурскаларды Сан-Диегодагы Калифорния университетинин окумуштуулары 3D принтер аркылуу жасап чыгышты. Аларды 2 сааттын ичинде жасап койсо болот. Жана окумуштуулардын айтымында бул роботтор көп көлөмдө чыгарыла баштаса, адам баласынын күнүмдүк тиричилигине колдонсо болот. Спортто UEFA Чемпиондор лигасынын финалын 29 августта өткөрүү планынын үстүнөн иштеп жатат. Европалык футбол башкармалыгы эмики жумада чогулуп, коронавирустун айынан токтотулган чемпионатты жыйынтыктоо маселесин талкуулайт. Алар чейрек финалдан баштап бирден эле оюн өткөрүү жана акыркы 3 айланпаны бир жумада өткөрүү жолун караштырууда. Теннис боюнча быйылкы АКШ ачык чемпионаты эмне болору июнь айына чейин белгисиз калууда. Бирок ал жабык эшик артында өтпөй турганы анык десек болот. Турнирди өткөрүү коопсузбу деген жагдайды чечүүгө доктурлар дагы жардам берет. Чемпионат Нью-Йоркто 31 августта башталат деп белгиленген. Шаардагы теннис таймашы өтө турган имараттардын бири учурда бейтапкана катары колдонулууда. Жаңылыктардын соңунда учурдагы көпчүлүктүн көңүлүн чөгөргөн карантин маалында кубанычтуу дагы окуялар жок эмес. 36 жаштагы Яньера Сориано 8 ай боюнда бар кезинде коронавирус жугуп катуу ооруп калган. Доктурлар аны комага жаткырышкан. 3 апрелде анын баласын кесарева операциясы менен төрөтүп алышты. Илдеттен сакайган Яньера уулун бүгүн биринчи жолу көрүп отурат. Жакшылыктар болуп турсун. Программасы ушуну менен жыйынтыктайбыз. Аны алып барган Акчулпун Койчиева. Саламатта болуңуздар.